Ушул тойдун эки түрү да басымдуу бөлүгү. Бул силас жүгөрүдөн жасалган, бул синаш. Агрардык реформаны жүргүзүш керек да. Биздин жерибиз абдан тар, анан эффективдүү кандай кылып жасай алабыз? Bir günlük de, 2 gün keçe jayılgan boş керек. Keçe jayılgan mına уже чычып өзү көт, жанагы көп чыгат да аппак болуп калат. Мына мен чарбамдын рациону ушул тойдун эки түрү да басымдуу бөлүгү. Бул силас жүгөрүдөн жасалган, бул синаш. Тилек Эркинбаев сүт багытындагы 10дон ашык асыл тукум ойларды алат. Ал чакан чарбасын мындан 9 жыл мурда түптөп, бирок акыркы жылдары той таңкыз жана кымбат болгондуктан туягын азайткан. Өздөрүнө керектүү нормасын өздөрү жейт. Мен килограммдап буларга эсептеп башында аябай так неметчүмүн да, анан азыр кичине малым да азайды да, азыр кенен эле салып коем да. Анан ар бири өзүнө керектүү нормасын өздөрү эле алып алат. Мен уйларымча. Бирок менен муңума батпайт. Аппарат сразу 2 коров доит. Ну, все процедуры я сама проделываю. Тилек менен Назгүлдүн чарбасы Чүйдүн Сретенка айылында жашкан. Жубайлар мал багуунун жаңы жана түйшүгү аз ыкмаларына качырышат. Тучка! Туча! Так, вот эти у нас коровы, Анжела и Туча, они у нас очень с характером, такие, не принимают чужих людей. Когда начинает кто-нибудь посторонний входить, вот они так начинают агрессивно относиться, пинать, сами по себе, даже заметили, корм не стали кушать, жемді жебе калышат. И вот они. Даже на запахи реагируют. Кто-нибудь посторонний придет, ну, надушился духами, уже она чувствует, у нее уже уши прям навострила уши, как говорится. Телек. Телек коет. Мен только бирөөнү койдум. Тиги торпокко, Оливия. Шундай. Жубайлар чакан фермасынан бир күндө 100 литрден ашык сүт өндүрөт. Алардын короосунун четинде 100 тоннадан ашык жүгөрү силосу жана 50 тоннадай биденин синашы үйүлүп турат. Сүттүн көлөмүн жана майлуулугун арттыруу үчүн уйларды ушул тойт менен багамдайт фермер. Мен жерим аз өзүмдүн. Анан өзүмдүн жеримен чыккан тойт жетпейт да өзүмөчү. Анан бул жерде баягы фермер болгондон кийин жолдорду издейт экенсиң да, экономический кичине бирдеме утуп алайын депчи. Анан
ошо өзүмдүн айылымда эле бир дос балам жер менен алектенет да, ал жерлери бар, техникасы бар, малы жок да. Анан экөөбүз баягы мындай договор кылып алганбыз, ал мага камдап берет тойту. Анан мен кышкы мезгилде сатамын, какой-то частьын сатып, какой-то частьын өзүм алып калып, ошентип баягы ситуациядан чыкканга аракет кылып келатабыз да. Ага да выгодно, клиент издеп жүрбөйт, баягы уверенно өстүрө берет, күзүндө алып келип чаап төгүп берет да. Ошондой баягы неофициальный кооператив да, мындай алгандачы. Антип кылбасак, биргелешип, анан биргелешпесе азыр дыйкандарга кыйыныраак болуп калды да, жалгыз иш кылган. Силос жүгөрү, буурчак жана башка дан өсүмдүктөрүнөн жасалат. Ал органикалык кислоталарга бай болгондуктан бодо малдын табылгыс азыгы. Бул сапсары болуп турбайбы мынакей? Бул дагы азыр могу кичине мурда күнү алганбыз, проветриваться этип калды да, так мону ачканда сапсары болуп чыгат да. А тиги эртерээк басылгандыктан мындай жашыл болуп, оттенок болуп калат да. Анан абдан оор болот да. Анан азыр баягы силос деп көп эле сатып атат, дыйкандар алып атат. Анан ошого кичине көңүл бурушса, мисалы үчүн туура убагында алынып басылган силостун көлөмү көбүрөөк болот да, танажы жеңил келет бул. Тоюттун бул түрү совет мезгилинде мал киндиктүү тоолуу айылдардын баарына жетип турган. Кийин эгемендик жылдарында жок болуп кетти. Кыргызстандагы акыркы жылдардагы кургакчылык, чөп чабынды жерлердин тарышы сыяктуу экологиялык көйгөйлөр тоюттун бул түрүнө болгон талапты кайра күчөттү. Анткени беде, эспарсет сыяктуу табигый чөптү өстүрүү кыйын болуп калды. Идеалдуу синаштын өңү мындай болбойт. Бул мен кургагыраак кылып басам өзүмчү атайын. Идеалдуусу мындай бир шоколадтын өңүндөй болуп калат да. Мындан нымыраак болуп, сон болот. Анын жыты мунун жыты өзгөчө да, мунун жыты бөлөкчө болуп атпайбы? Бул мен бир где-то бир 80% кургатып туруп баскам да муну, чөптүн да ролун ойносун депчи. Эркинбаев силосту ар бир эле фермер үй шартында жасай албастыгын белгилейт. Анткени азыр Кыргызстанда тоюттун бул түрүн даярдаган техникалар аябай аз санда. Дыйкандар мону, синашты, силосты жасаганга даяр, бирок техника аз. Бизде мен жасап атканымдын себеби бизде техника жетиштүү, менин айылымда. Чүйдө. Бирок чүйдүн деле кээ бир жерлерин ысык ата, тетиги өйдөңкү айылдарда техника аз, могу иштерди жасачу. эмне техника менен жасалат? Муну деген трактор баягы кошуп алып, же болбосо жана немка деп коет, ешка деп коет, ошолор жаткасы менен майдалап берет да. Муну чабат, чапкандан кийин анан дагы чогултуп алып келип төгүш керек ушул жергечи. Ошо техника кээ бирлерде жок да. Ошонун себебинен муну заготовка кылбайт да. Ушул күндөрү чөптүн бир түгү базарларда 450-500 сомдон сатылууда. Айыл чарба министрлиги быйыл тоют 30%га аз жыйналганын билдирген. Мындай жагдай кыргыз фермерлерин малды көнүп калгандай ыкмада эмес, бир топ сарамжалдуу багуунун амалын издетүүдө. Мына түк алалы мисалы үчүн. Түк. Беде түк. Бедеден жасалган. Азыркы мезгилде бир түктүн баасы 450 сомдон 480 сом. Базар баасы. Бул жерде баягы элде широко распространенный рацион менен биз 130 сом артка кетип атабыз. А бул жерде могу рацион менен жок дегенде 50 сом болсо да плюс менен чыгып атабыз. Жүгөрүдөн жасалган силоско талап күчөгөн. Ушундан улам силос даярдаган кичи цехтер пайда боло баштады. Чүйдүн күнбатыш тарабындагы Полтавка айылында жайгашкан бул цехтен силос алууга келгендердин кезеги үзүлбөйт.
тоюттун 1 килосу 10 сомдон сатылып жатыптыр. Biz silostу бул тоютту, чыкты тоютту өзүбүз дагы сепкенбиз жерге. Өзүдүкү да бар, элден дагы чогулттук. Бул жерде 3000 тоннага жакын силос бар. Эки бири. Азыр талап аябай жакшы болуп атат. Чыкканын сразу алып келип атат. Прям машиналар туруп, чыкканы сразу кетип атат. Очередь күтүп алып кетип атышат, очередь. Жетишпей жатабыз. Ушу бир станок жетишпей жатат. Эми буйруса кийинки жылга көбөйтүп уже Кыргызстанды баарына жетиштирүүгө аракет кылабыз. Бул тоюттун дагы бир түрү жом деп коет. Кызылчанын күн жарасы. Бул дагы Bunu da ister упаковкага коесуңар. бул дагы бизде упаковка кылабыз. Бул кызылча, кант кызылчасынын күн жарасы. Бул дагы көпкө турат, эчтек болбойт, ачылбаса. Бул дагы 8 ай, 9 ай тура берет. Малга пайдалуу. Малга пайдалуу, сүттү көбөйтөт, семиртет бул деле. Кой, уйларга. Бул арашан койлорго дагы жакшы, баягы туулган козу туугандан кийин энесинин сүтүн көбөйтөт, козусу жакшы чоңоет. Чыкты тоютту эл жаңылык катары кабыл алып жатат. Бирок бул көрүнүш кыргыз фермерлерине кеңири тарай элек. Мынакей. Ошондой эле жанагындай эле. Тамыры биринчи болгондо канча болуп калат эми? 10 сантим, 5-10 сантиметрге жакын болуп калат экен. Ушулар ана жанагындай болуп туруп. Арпаны жылуу жерге өндүрүп, тамыры менен сабагы кеминде 10 сантиметрден ашканда малга берген бул тоюттун аты гидропоника деп аталат. Аны кыргызстандык фермерлер колдоно баштаганына көп деле боло элек. Муну витаминдүү деп өтө макташат да, бул уйга жугумдуу, сиңимдүү деп. Мисалы муну жемиңден 45-50% сиңе турган болсо, муну арпадан уй жегенде, калганы откоско кетет. А будан 90-95% сиңет деп атат да. Ошон үчүн бул эмерек болот да. Жугумдуу болот да уйга. Ошол дагы мушөктөрү жайлап, 100 килограммга жетпеген жайлап. Намазалиев гидропоника өстүрүү үчүн 2 жыл мурда ушундай күнөскана сыяктуу жай даярдаган. Азыр бул жерден аптасына 1 тоннадан ашык арпаны 6 тоннадай гидропоникага айлантышат. Бул ошол одан бир 2 жыл мурда жасаганбыз, былтыр жасаган жокпуз. Быйыл кайра шөп кымбаттыгына байланыштуу кайра жасай баштадык да. Бул керектүү неме атай салынган бул. Муну паровойлор коюлган, үйдөгү жумушчуларыбыз дагы паровой менен жылыйт. А бу жерде ошо киргизип коебуз. Бул температура примерно 18-17-20га чейин чыгып турат. Эми пока күн суукта бир 18ге чейин чыгат болуш керек, мында чыккан. Ошол муну эч кандай кыйынчылыгы деле жок. Эми баягы жумушту требует этет да берген. Муну мисалы бир күндүк деп, 2 күн кече жайылган болуш керек, кече жайылган мына уже чычып өзү көөт, жанагы камырды эле үйдөн жасаганда көөп чыгат го, эме жууп койгон ачыганда. Бул да үчүн көөп чыгат да аппак болуп калат. Эми жакшылап баксаң, сразу көөп чыгат, ошо сразу тамыр пайда боло баштайт. Мына уже мында тамыр пайда боло баштады. Кече күндүк уже эми тамыры барган сайын чоңое баштайт, көбөйө баштайт. Бул кече күндүк эле мына үстүнөн бир сыйра көрөсө. Сразу эле эмеси билинип калат, жакшы өскөнчү. Кээде болуп калат, эми начар өнүп калат, аны өстүн дагы барган сайын үйрөнө баштайт да. Гидропониканы чечмелегенде топураксыз жасалма жайда өсүмдүк өстүрүү ыкмасы деп атышат. Анын өсүшү тез болуп, түйшүгү деле азыраак. Мына мынтип жууйбуз арпаны биринчи. Арпаны алып келип эле бул жака салып аткансыз да? Жууп турган.
тапталар жуйбуз. Жок, кадимкилер арпа. Бияктан тапталып жуйбуз. Бир стакан чылайбыз ушуну сууга. Ал көп чыгат да суу. Көп чыгат. Андан мишокка салып тияка коебуз. Тияктан ак баш болуп ойно баштайт. Анан жаябыз бияка. Шашында детилер уже жегенге даяр болуп калды, астыңкысы. Аны беребиз уйга. Анан кайра аяка жаябыз. Бул айланып кете берет да. 4 килограмм арпа жайылат да биякачы. 4 килограмм арпа жайылат. А бүткөндөн кийин канча килограмм болот бул? Моуреклем бүткөндөн кийин примерно бир 18-17 ушундай болот. Азыр муну алып барып тартып көрөйүнчү. Мына бул уже даяр да булар. Ушинтип ороп эле. Ороп туруп алып чыгып туруп эле беребиз. Ана 24 килограмм, 20 килограмм коштур багачы. 6 күндө. 6 күндө бир жумада 20 килограмм коштур. А мунун кайсыл жери витаминдүү? О, тамыры да витамин. О, актар тамырлары витаминдүү да бул. Үстү эмеспи бул? Бияк жагы анчалык деле болбойт. Тамыры да. Главный тамыры аябай витаминдүү да. Ниязалиев гидропоника өстүрүүчүн атайын деле окуган эмес. Ал өз алдынча эле интернет аркылуу өздөштүрүп алган. Интернеттен окуп калдык, көрүп калдык да. Аласта бирөө жазып атты, тиги жазып атты, көрүп жакшы болот экен, биздер баштадык. Муну ушул атай гидропоника салдык да. Бу жерден эгер биз көбүрөөк чыгарсак, күнүнө 1 тонна чыгарып болот да, бу жерденчи. Муну үстүнкүрө дагы бир ряд кетет. Ушунда бияк 5 ряд, бияк 5 ряд. Узуну 14 метр почти. 12 метр таза 14 метр чейин. Ошол жерден күнүнө 1 тоннадан ашык алсак болот. 1 тонна ал жакшы эле эмес чыгат да, мисалчы. Ошондо 150 кило чыгарсак, мисалы 6дан айланса чыгып калат да 9 кило почти. Фермердин айтымында тааныштардын арасында буга кызыккандары бар. Айрымдары гидропониканы үй шартында өстүрүүгө мүмкүнбү деп көп сурашат. Эми үйгө эле айнек эле жаза берет, кичинекей патронстор. Мисалы мына ящикти мен эстүн киратка коеюн деп атам да. Бул кадимки эле свалкада эле толтурам мыналарчы, кенендиги. Болгону түбүнө түшүп кетет. Берге жылтырак жайып койсоң мынтип эле. Бул ким жылтырак жайып койсоң, мына мусоркадан эмеден аргасы магазинден ишкен бекер эле жатат. Мына туурасы будан чоңурактар да бар. Үйгө эле коюп. Үйгө эле айнекке любой жерге кое берели. Коюп туруп үстүнө жинап коесуң, ачып коесуң, сууга туруп болду. Мунун астында болгону биринчи түшүп кетип клёнкадан жайып, жашынакай кылып туруп. Тешип коюп, же болбосо капталдан суу агып кетме, баягы сугарганда сыр кетип калмагыл койсо. Болду, мунуларды жай бересиң. Мен бир 5-6 үй бар, 10 чакты үй барлар, мундайда бир кичине полка жасап коюп туруп жасасаң болот да мынча. Эч кандай кыйынчылыгы деле жок да. Муну үстүнкү рядка жалаң ушундай 2 рядка жалаң ушуга эметели деп атабыз да. Бирок буга чыгарып, биз алдысынча 6 ряд ишке жетет. Бул чарба Бишкектин түндүк тарабында, шаардын чет жакасында жайгашып, жүзгө чукол галштина жана цементал породасындагы асыл тукум уйлар багылат. Ал эми бул жайдан даяр болгон гидропоника анын 50дөй сан уюнун негизги тоюту. Мисалы мал канча миң мал бунун туягы жаман да, жегенден мурда туягы менен талкалай берет да. Анан көп чөптүн баары баягы будан бир 10 жыл мурда суусамадан өтсөң, мына ушундай мал аз кетсе жакшы болчу. А быйыл өтсөң, мына чаң эле сапырылып калып атат. Эми жайытуусунун баары бузулуп атат. Бирок өкмөт дагы жардам берип атат, жанагындай чөптөр себип атат азыр жайлоолорго, жайыт чөптөр деп чыгып тур. А деген аракет жакшы болуш керек, менин оюмча ишин жакшыртса болот. Эми главный эле ушу сандан сапатка өтүш керек да. Азыраак мал, жакшыраак караш керек болгону ошол. Айтмамбет Жумабековдун YouTube'да «Мен фермер» деген каналы бар. Ал аркылуу фермерлерге мал багуунун жаңы ыкмалары менен бөлүшүп келгенине 3-4 жыл болуп калды. Салам алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Бул видеодо сиздерге 1 килограмм арпадан канча килограмм гидропоника тоюту чыгат. Ошону көрсөтүп берейин деп турам.
мына 5 күндө өсүшү ушундай жашыл болуп өсүп келатат, өнүп келатат арпалар. Негизи көздөгөн негизи ушул каналымдын максаты бул элдерге өзүм алган маалыматты жеткириш да, бөлүшүү деп койсом болот. Өзүм эмнени үйрөнсөм, ошолор менен бөлүшкөндү негизи өзүм да жакшы көрөм да. Башка бирөөнө мисалы жаңы бир маалымат алсам, башка бирөө мисалы ошол маалыматты билбесе, мен ошол менен бөлүшкөндөн мындай мага жагат да, рахат алам. Азыр кыш мезгилине даярдык көрүлүп жаткан мезгил, арпалар чабылып бүтүп калды. Айтмамбеттин негизги кесиби экономист. Ал Кыргызстандын алдыңкы фермерлер менен кызматташып жүрүп, өзүнө чакан чарба түптөп алууга да жетишкен. Атам менен мал баа баштаганда классикалык жолду көрдүм да. Элдин баары эле эшке чыгат, кой кайтарат, жылкы кайтарат, уй кайтарат, баарын бир багат. Улуу Британиянын агрардык реформасын окугам да. Кандай кылып булар агрардык реформа кылышкан. 100 жыл мурун, 1890-жылдын аяктары менен баштаптыр. Бийлик кандай кылабыз деп чечимге келип, анан бөлүп берип салыптыр да жерлерди. Жалпы жайыт жок, баягыдай эле бир тоолорго жайылып алса, алыскы жерлердечи, биздин тил менен жайлоо деп коелу. А биздикинде момундай айдоо жерлерди малдар тепселебейт. Бизге келатат бул нерсе. Жерлерибиздин баягы жайыт кризиси деп коелу, алдыңкы бир 5 жылда эгерде бир реформаны жүргүзбөсөк, бул келет. Анан чөп жок, тоют жок калабыз да. Мына быйыл эле көрдүк. Ошол себептен бийлик деп айтсам болот, Айыл чарба министрлиги бул реформаны жасаш керек. Биринчи жолу жеп жатат уй. Мындай сонун жеп атат. Жайыт демекчи, Кыргызстанда кунары качкан, чаң сапырылган жайлоо жана такырайган адырлардын аянты жылдан жылга кеңейүүдө. Кыргызстанда 10 миллион гектарга жакын жайыт болсо, анын 264 миң гектары деградацияга учурап, жерлерде жайыт талаштан чыр чатактар да катталып келет. Кээ бир учурда малчылар жапайы жаныбарлар менен жайыт талашып калууда. Экологдор жайыттардын туура эмес пайдалануу, өкмөттүн бул жааттагы бирдиктүү жана туруктуу саясатынын жоктугу маселени улам тереңдетип жатканын коңгуроо кагууда. Анын үстүнө Кыргызстанда малдын башы көбөйгөн сайын биологиялык ар түрдүүлүк, жер кыртышы эрозияга учуроодо. Айыл чарба министрлиги 2023-жылы бузулган жайыттарды кайра иштетүү үчүн Орусиядан үрөн алынып, эксперименталдык аянттарга себилип жатканын кабарлаган. 2024-жылдын жаз айларынан тартып, жайытка делген чөптүн уруктары алыскы жайлоолорго да себилери айтылган. Кыргызстанда кыргыз баласы бардыгын эле билет, чөптөр биринчи өсүш керек, урукташ керек. Анан уругу жерге түшүп, анан көбөйөт. Биз ошол уруктанганга жеткизбей чыгып келатканда эле малды жайып, баарын жегизип салып атабыз. Жана которуштуруу деген ошол 1 жылдык мөөнөттө чыккан чөп уруктап калса экен деп атабыз. А биздики адистердин айтуу боюнча, адистердин сунушу менен себилген үрөн 1 жылдан кийин толук өзүнүн даражасына келип, 2-нчи жылдары барып анан толук үрөн бериши күтүлүүдө. Ошон үчүн 1 жылдан ашык биз корук кылып, аерди сактап, мал жайдырбай турушубуз керек, жаңы себилген үрөндөргө. Расмий маалыматка ылайык өлкөдө 2 миллионго жакын бодо мал, 6 миллиондон ашык кой жана 500 миңдей жылкы бар. Кыргызстандын ички дүң өндүрүмүндө айыл чарбасынын үлүшү 15%га жакын. Ар бир мамлекеттин биринчи орунда ошол турат экен да. Элдин курсагы ток болсо, анан бөлөк жеңиштерге ээ болуп, алдыга жылуу боюнча сүйлөсө болот да. Элдин курсагы ач болуп турса каяка барат. Анан ошон үчүн жанагы асылдуулугун деп Европанын малын киргизип, анын баасы деле оңой эмес акча болуп атат да. 250 миң. Айтып атпайм, жалгыз дыйкан эле риск болуп атат да. Вот ошол жерде явный пример дыйкан рисковать этип атат. 250-260 миңге уйду алып атат. Ошонун баасын кутулуш керек, кредиттерди төлөп. Еще плюс жанын багыш керек, үй бүлөлүк күнүмдүк тиричиликтерин жабыш керек да. Анан стабилдүүлүк дегенде
ошо мамлекет ошонун бир какой-то частын өзү каржылап бөлөк өлкөлөрдө субсидировать этип ошондой иштер жүрсө ошондо алдыга жылыш болмок да. Анан стабилдүүлүк жагынан мына мен сүт багытында иштеймин. Азыр жалгыз эле жеке эле мен эмес эле мен тааныган көөнчөсү уже малын жок кылып салды да кээ бирлерчи даже. Анткени өзүн өзү актабай атат да. Тилек Эркинбаев элдин басымдуу бөлүгү мал чарбачылыгы менен тиричилик өткөргөн өлкөдө фермерлик барган сайын пайдасы аз, күйшүгү көп тармакка айланып баратканына кейип жатат. Бирок дал ушул абал кыргызстандык фермерлерди технологияларды колдонуп, жем-чөп даярдоонун жаңы ыкмасын өздөштүрүүгө, мал жандыктарды асылдандырып, өзгөрүүлөргө барууга төттү. Ошояны алсаң түзүрөк болуп, түстөп коелу могу жерде. Карачы, могу жер өткөндө трактор алганда кыйшык болуп калыптыр барды. Ошону түстөсөң. Милан Кадыров, Давран Игамбердиев, Азаттык. Азаттыктын Данисте берүүсүнүн ушул жана башка чыгарылыштарын Азаттык Чекит.орг сайтыбыздан, YouTube'дагы Азаттык медиа баракчабыздан, социалдык тармактагы баракчаларыбыздан көрүңүз.